Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим, урматтуу уюштуруучулар, агайлар, эжекелер, студенттер. Илим темасы, билим темасы бул эң актуалдуу тема. Анткени адамды адам кылган, заманды заман кылган, заманды өзгөрткөн, өстүргөн ушунун баардыгынын түбүндө илим билим турат экен. Бир учурда асманда учкан адамдардын кыялы болчу, азыр бул чындык. Жакында эле Таиландка учуп баратып, Инд океаны үстүндө баратып, ушул жака келиш үчүн Александр Македонский канча убактысын кетирген деп ойлодум. Васко да Гама мисалы ошол мезгилдердеги, ошол эле Фернандо Магеллан канча убактысын кетирген ушул аралыкты. Биз 3-4 саатта басып өткөн аралыкты басып өтүш үчүн. Бул бир. Азыркы согуштар да өзгөрдү, азыркы маселе чечүүлөр да өзгөрдү. Кече 70-теги апам, балам мен М-банк өзүмө жүктөп алдым, ошону менен мындан ары налог төлөй турган болдум деп, менден дагы технологиялык сатын алдыга өтүп баратат. Азыр ушундай заман, ушунун баардыгынын түбүндө илим билим турат. Мелис агайга окшогондор кыргыздын нарк насине таяп туруп билимдин маанилигин айтып атат. Капыр агайга окшогондор ошону көрсөтүп берип атат. Билгени башка, азыр айтып атпайбы, жөн билги, анан кийин эл билги, тил билги, иш билги дегендей. Иш билгилиги менен үйрөнгөндөрүн элге жеткизип берип атат. Өзү негизи жерде эле өстүрдү. Бир жерге жамгыр жайт, ошол суу сиңет, кайра бирден өнүп чыгат да. Жерде ошондой, алганын берген жерлер бар. Экинчи жерлер бар, алар катуу, асфальт болобу, башка болобу, же өзү эле катуу болобу, суу сиңбейт ал жака. Бирок ошол сууну деле топтоп туруп, сугарсаң болот, пайдалансаң болот, ичсең болот дегендей. Үчүнчүсү бар, чөл сыяктуу. Суу сиңип кетет, бирок эчтеке чыкпайт. Кээ бир адамдар илим билим ала берет, бирок андан бирөөгө пайда бата тийбейт. Эң чоң трагедия ошол. Туура мына билгендерин амал кылып баштарга жеткирген агайларга, эжекелерге чоң рахмат. Экинчилери бар, ушул сиңбесе деле башкалар андан пайда көрөт. Үчүнчүлөрү бар, өздөрү да калат, башкаларга дагы берет. Биз ушул багыттагы инсандар болсак деп тилейт элем. Анан кыргыздын да бир жакшынакы сөзү бар, кылым жашасаң кылым оку деген. Арабтардын макалы бар экен. Минал махти илал лахти деген. Бул деген сөз бешиктен тешикке чейин деп түз которулат экен да. Эми көр деген тешик деген сөз да. Бизде ушундай түшүнүк болуп калган экен, 11 жыл мектепте окусак болот, 5 жылда диплом алып алсак болот, ошо менен бир өмүргө жетет деп. Көрсө өткөндө бир бала туура айтты, мектептин турмушу башталгандан кийин турмуштун мектеби башталат экен. Ошон үчүн чыныгы билим бул таптакыр башка нерсе экен, азыр көзүм жетип атат. Мурда мен үчүн билим бул Омдун закону болчу, Пифагордун теоремасы болчу. Ошол эле Юпитердин диаметри канча, экватор канча, эң узун дарыя канча, эң чоң дарыя канча дегендерди үйрөнө бериппиз, бирок жашоомдо бир дагы пайдасы тийбеди ошону. Тангес менен котангести үйрөттү, бирок анын эмне үчүн үйрөнгөнүн өзүн да билген жокмун. Ошон үчүн кыйналып окугам. Тамырдан чыгар, анан синус, косинус дегендерди. Дегенде кызыктырыш керек экен. Кызыктыргандан кийин мына баланы деле караңыздар. Биринчи апаны жакшы көрөт. Эмнеге? Анткени апанын сүтү бар. Бара-бара атага өтөт, анткени атанын акчасы бар. Анан бара-бара сүттөн да, атадан дагы, ападан дагы алыстап туруп, жөн эле акчага кызыга баштайт, анткени магазинге барса атасына жөн эле бербейт да, акчасын көрүп калат дагы, андан көрө акчаны эле бер. Ошону мен өзүм чечип алам деп, эмнеге бала кызыкса, өзү деле ошого кызыгып, үйрөнүп, өздөштүрүп кете берет. Биз кызыктырбай эле оку болбосо мойнуңду жылып алам, териңди сыйрып алам деп атып туруп, илим билимди коркунучтуу нерсе көрсөтүп коет экенбиз. Өзгөчө аталар, апалар бир кичинекей теманы түшүндүрөм деп атып балдарына. Азыр көзүңдү чукуп алам, эмне дедим эле мен сага? Мээси жок дей берсең, бала илимди билимди коркунучтуу нерсе катары кабылдайт экен да, аң сезиминде. Анан илимден билимден алыстай баштайт экен. Бул өтө маанилүү маселе. Анан азыр айтып атпайбы, баягы кесиптерге даярдоо боюнча деп, кесипте деле эмес. Өзү жашаганды деле билиш керек экен. Мисалы азыр бир жөнөкөй илим билим, туура тамактануу илими билими бул өтө маанилүү болуп атат. Караңыздар, оору жашарып баратат. Рак көбөйдү. Мурда кан басымы жогорулап кеткен, кант диабети дегендер бир 60-70 жаштар адамдардын оорусу болгон экен. Азыр чекеден эле жаш балдар жаңыдан төрөлгөндөн бир аз өткөндөн кийин эле ушундай оорулар менен ооруп калган жагдайлар аябай көп. Эмнеге? Тамактануу илимин билбей атат экенбиз. Ошого бир бүгүн эртең менен Сергей Ем деген мен тренерим бар, жакшы нерсени айтып берди. Түздөгү дайра болот дейт, тоодогу дайра болот дейт. Түздөгү дайраны дайыма тазалап турбасаң дейт, сел болуп жээктерден ашып, анан проблемалар жаратат дейт. Тоо дайрасын кара дейт. Бир дагы адам тоо дайрасын тазалабайт дейт. Шатырап, шаркырап ага берет дейт, сууда бышкан болот дейт. Анан ушунчалык таза болгондуктан дейт, мындай тазалаш шарт эмес, таштарын көрсөң жалтырап турат дейт.
анын сыңарындай ошондой кыймылдап турганда гана адам жаркырап турат экен, тазаланып турат экен, өсөт экен, өнүгөт экен. Илим билим алгандын куракка карабай дагы бир өзгөчөлүгү бар, кийинкилерге өрнөк болосуң. Мына Капыр агай бир сөз айтып жүрбөйбү? Үлгү дейт, ээрчитет, сөз чакырат деген. Сөз менен жөн эле чакырасың. Биз сөз менен баланы оку эле оку, өзүң өмүрүңдө бир китап карай элексиң, кантип балаң окуйт? А бирдеке үйрөнүп атсаң, балаң көрөт экен, аркаңдан ээрчип кете берет экен. Муну эксперимент кылсаңыздар болот. Түкүрсөң бала түкүрөт, сөгүнсөң сөгүнөт, күлсөң күлөт, комплимент айтсаң комплимент айтат. Ошон үчүн ушул өңүттөн дагы бул өтө бир маанилүү нерсе болуп саналат да. Эми дагы бир нерсе, мына финансы сабаттуулугу боюнча илим билимди көтөрбөсөк, кыргыздын тапканы көп эле, бирок чачканы андан да көп. Чын. Байкуш Россияга кеткен, кул болуп, көрбөгөндү көр болуп, ооруп, сыркоо болуп, бияка акча жөнөтүп атат. А биздин кетиргенибиз кафе, той, аш, отурушта эле бир 30 түрү бар. Тууган отуруш, бир тууган отуруш, бажы отуруш, абысын отуруш, классташ отуруш, курсташ отуруш, кесиптеш отуруш, черная касса, бекеринен эле черная деп атап турушат. Ошонун баардыгы бизге мындай черный эле болуп келип атат да. Ошон үчүн илим билимге мына жаштардын эле эмес, улуулардын илим билимин өткөзүш көңүл бөлөлү. Анткени адамдын мээси иштеп турганда мээнет кылыш керек экен. Мен муну бир тамашалуу сөздө ойлодум эле. Чындап эле мээң иштеп турганда мээнет кыл. Бул жаш калыштын да жолу ошол экен, өмүр бою актуалдуу болуштун жолу ошол экен, өмүр бою кадырлуу болуштун жолу ошол экен, ден соолукту чыңдаштын да жолу ошол экен. Мына караңыздар, илим билимге кызыккан адамдардын мындай кеч карайт. Байкасаңыздар, чындап байкап көрүңүздөр. Профессорлор качан болсо Алтай Асылканович, мен 30 жылда көргөн, мурда көргөн Алтай Асылканович дагы эле ошол Алтай Асылканович. Капыр Мадаминов ошол эле бойдон жүрөт, Капыр Мадаминов болуп. Мурзубраимов деле ошол эле Мурзубраимов. Мелис Мураталиев, Кыргызбай агайыбыз. Ошон үчүн Кудай бизге илим берсин, билим берсин. Илим билимди табалы, илим билим аркылуу башка нерсени дагы табабыз. Организаторам хочу сказать самые теплые слова. Хочу поблагодарить, потому что это очень актуальная тематика. Но это такая платформа, мы можем обсудить разные вопросы вот в этой сфере, да. Потом надо реализовать в прикладной сфере. Я очень надеюсь, что этот момент, это рабочее совещание служит своеобразным маркетом идей. Мы будем обмениваться, потом, как говорится, будем использовать, реализовывать и так далее. Кудай колдосун, арабызга ынтымак берсин. Энелер мектеби сыяктуу, ата энелер мектеби сыяктуу мектептер дагы көбөйсүн. Өткөндө биз больница шаарына барып келдик, туурабы? Грузияга барып келдик. Алар мына жаш өткөн адамдарды илим билимге, күнүмдүк турмушка, сантехникага, электр менен иштегенге үйрөтүп атыптыр. Эмгек рыногунда аларга талап жогорулап атыптыр. Чет өлкөгө чыксаң деле ошол. Билесиңби, билбейсиңби? Билсең айылың көп төлөнөт, сени колдон чыгаргысы келбейт. Билбесең бир күнү бетондо иштейсиң, бир күнү көчөдө иштейсиң, бир күнү жол шыпырасың. Ошон үчүн өзбек туугандардын бир сыпаты мага аябай жагат. Хунар үйрөтүү деген бар. Хунар деген өнөр деген сөз. Кичинекей баласын бирөөгө берет, эки нерсени үйрөнөт экен. Анын өнөрүн үйрөнөт экен, экинчи кыянат кылбастыкты үйрөнөт экен. Кожоюн же болбосо устаты жок жерде келип шакирттен бирдеме сурасаң, устатым уруксат бермесе мен кыла албайм дейт. Болбосо күбө жок, камера жок. Устатты сыйлаган үчүн илим жогат экен. Ушул нерсени дагы биз балдарга үйрөтөлү. А дегенде адеп, андан кийин илим деп бекер айтпайт экен. Эгерде устатты сыйлаган адебиң болбосо, анда сага илим да жукпайт, билим да жукпайт. Чоң рахмат сиздерге. Илимдүү өлкө, билимдүү держава бололу.